Саламатсыздарбы урматтуу теле көрүүчүлөр, арбаңыздар урматтуу футбол көрөрмандары. Кайрадан сиздер менен Sport Life программасы эфирде болмокчу. Бул жолу сиздер менен Ош шаары жана облустук кичи футбол боюнча жогорку жана биринчи лигадагы командалардын 3-4 тур оюндарына саресеп салмакчыбыз. Анда эмесе баштадык, экранга жакын келиңиз. январь жогорку лиганын 3 тур оюндарынын биринчи жуптук беттеши Батыш жана Бакай фонд командалар ортосунда болмокчу. Бул эки команда тең бири-бирин абдан жакшы билет. Дээрлик бирдей команда дегенге болот. Беттештин алгачкы бөлүгүндө Батыш командасы улам-улам чабуул уюштурганы менен Бакай фонд өз учурунда контр чабуул менен эсепти ачып койду. Батыш командасы биринчи бөлүктө үстөмдүүлүк кылып, чабуулда көп ойноду. Ал эми Бакай фонд командасы каршы чабуулдар менен ойноп, эсеп артыкчылыгында алдыга чыгып алды. Экинчи бөлүктө Бакай фонд командасы жанданды. Каршылаш командадан эбин тапкан футболчулар кечүүчү бөлүктө эсеп артыкчылыгын 4-2-ге жеткирип, 3-турду жеңиш менен аяктады. Үчүнчү турдун экинчи оюну Озгур менен Байтүшүм командалары ортосунда болду. Байтүшүм быйылкы сезондо бир да утулуу жок, эсеп артыкчылыгы менен алдыда келатат. Ал эми оюн тууралуу айта турган болсок, Озгур командасы биринчи бөлүктү жакшы баштады. Удасы менен чабуул уюштуруп, каршылаштарына басымды күчөттү. Бирок команданын чабуулдарынан эсеп ачылган жок. Мындай учурдан жакшы пайдалана алган Байтүшүм командасы каршы чабуулдарды жакшы уюштуруп, гол жаратышты. Экинчи бөлүктө банкирлер оюн тизгинин колго алды. Катар-катар менен чабуулдарды уюштуруп, голдор санын 6-га жеткирип койду. Анткени менен Озгур командасы жөн отуруп калган жок. Акыркы бөлүктө каршы чабуулдарды уюштуруп басымды күчөттү. Команданын комбинациялары ийгиликтүү болбой, бул оюнда бир да гол жарата алышкан жок. Ошентип Озгурчулар 3-турду жеңилүү менен аяктады. Байтүшүм командасы бул жолку беттешинде жеңип чыгып, турнирдик таблицада лидерлигин бербей келатат. Кийинки беттеш спорт комитети менен маданият командалар ортосунда болмокчу. Спорт комитети Ош шаарынын командасы болсо, Кара суунун маданият айылынын жаштары да өзүнчө курама болушкан.
Эскерте кетчү жагдай спорт комитети экинчи турда оюнчулардын документтери так берилбегендиктен техникалык жеңилүү жазылды. Мына ошонун негизинде командада азыр бир да упай жок. Ал эми оюнга кайта турган болсок, Маданият командасы оюндун башын жакшы баштаганы менен мына ушундай учурларга гол жарата албай калышты. Маданияттын катачылыгынан пайдаланган спорт комитети дароо тездик менен каршы чабуул уюштуруп, удаа-удаасы менен гол киргизип жатты. Бул оюндагы эсеп тез-тез өзгөрүп турду. Биринчи бөлүктүн акырында Маданият жаштары үчүн гол киргизүүгө жакшы мүмкүнчүлүктөр жаралды. Мына ушундай абдан ыңгайлуу учурдан да жакшы пайдалана албай калган Маданият командасынын катачылыгынан пайдаланып, спорт комитети каршы чабуулда көп ойноду. Тездик менен уюштурулган чабуулдар голго айланып, эсеп 4-кө жетти. Маданият командасы экинчи бөлүктө гол киргизип, эсеп 4-1 болду. Беттештин акыркы мүнөттөрүндө спорт комитети чабуул уюштуруп, андан эсеп санын өзгөртө алышкан жок. Бирок Маданият командасынын дарбазачысы командалаштарына орой мамиле кылып, сөгүнгөн үчүн сары айып кагазы көрсөтүлдү. Убакыт соңуна чыгып, 4-1 спорт комитети жеңиши менен аяктады. Үчүнчү турдун акыркы жуптук беттеши Акниет жана Алдиер командалар ортосунда болмокчу. Алдиер командасы турнирдик таблицада эң акыркы орунда келе жатат. Мына ошондуктан өзгөндүк командага жеңиш абасуудай зарыл болот. Беттештин алгачкы бөлүгүн алдиерчилер чабуулда көп ойноду. Мына ушундай жакшы мүмкүнчүлүктөрдөн гол жарата албаган команданын оюну биринчи бөлүктө анчейин жүрүшкөн жок. Анткени менен Акниет командасы да каршы чабуулдарды уюштуруп, алгачкы бөлүктөн бир топ жакшы мүмкүнчүлүктөрдү колдон чыгарышты. Бул эки команданын оюну негизи кызыктуу учурларга бай болду. Сиздердин назарыңыздарды дагы бир жакшы чабуулга бурмакчыбыз. Алдиерчилер мына ушундай учурду да текке кетирип жатышты. Мындан улам Акниет командасы чабуулун күчөтүп, голдор эсебин 4-кө өзгөрттү. Эсеп саны 4-2-ге жетип, Акниет командасы жеңишке жетишти. Үчүнчү турдун жыйынтыгы менен Алдиер командасы упай ала алган жок. Өзгөндүн Алдиер командасы турнирдик таблицада акыркы орунда калды. Демек жалпы беттештердин жыйынтыгына көңүл буралы. Батыш Бакай фонд менен ойноп 2-4 эсебинде жеңилип калган болсо, Озгур командасы Бай Түшүмгө 6-0 эсебинде жеңилди. Спорт комитети Маданият командасын 4-1 эсебинде жеңип, Акниет Алдиерди 4-2 эсебинде утуп алды. Үчүнчү турдун жыйынтыгы менен турнирдик жадыбал төмөндөгүдөй болду. Бай Түшүм 3-чү турда да 9 упай менен лидерликти берүүгө келатат. Акниет 3-чү турда Алдиерди жеңип 2-нчи орунга чыгып алды. Бакай фонд 6 упай менен 3-чү орунда, Маданият командасы 4-чү орунда келе жатат. Спорт комитети кайрадан 5-чи орунга түшүп калды. Озгур командасы 3 упай менен 6-чы орунда. Батыш командасы 1 упай менен 7-чи орунда келе жаткан болсо, Алдиер командасы бир да команданы жеңе албай акыркы 8-чи орунда келе жатат.
Birinci liганын 3-тур оюндары аябай голго бай беттештер болду. Мисалы эркек ашка Ошту 6-5 болсо, Кан жана Мир Запчастей 6-2 эсепте жыйынтыкташты. 6 жуптук беттештин жыйынтыктарына көз салалы. Кан Мир Запчастей командасын 6-2 эсебинде утуп алган болсо, Эмако Мишкаванды 4-5 эсебинде утуп алды. Акбура Ошмуну 3-1 эсебинде уткан болсо, эркек ашка Оштуну 6-5 эсебинде утты. Архитектура Төлөйкөнгө 3-4 эсебинде утулуп калды. Роснефть Бакай Дантист командасын 6-1 эсебинде утуп алды. Үчүнчү тур оюндар мына ушундай көрсөткүчтөр менен жыйынтыкталды. 27 январ жогорку лиганын 4-тур оюндары менен таанышалы. Анда бизден алыстабай туруңуз. Үчүнчү тур оюндар мына ушундай көрсөткүчтөр менен жыйынтыкталды. 27 январ жогорку лиганын 4-тур оюндары менен таанышалы. Анда бизден алыстабай туруңуз. 4-турдун биринчи беттеши назарыңыздарда. Демек, Акниет жана Озгур командалары биринчи беттешмекчи. Оюнга токтолсок, озгурлуктар алгачкы мүнөттө эле катар-катары менен чабуулдарды уюштуруп, Акниеттин шаштысын алды. Тездик менен уюштурулган каршы чабуулдар эсепти ачып койду. Алгачкы бөлүктө Озгур командасы үчүн ийгиликтүү болду. Команда чабуулда мыкты ойноп, голдор санын 2-ге көбөйттү. Анткени менен Акниет командасы экинчи бөлүктө эсепти теңеп коюшту. Чечүүчү бөлүктө эсеп 2-2 менен тең баратты. Эки команда тең үстөккө босток чабуулдарды уюштуруп жатып, Акниет 1 гол киргизсе, Озгур командасынын 2 чабуулу ийгиликтүү чыгып, эсепти 4-кө жеткирип койду. Ошентип 4-турдун биринчи беттеши озгурлуктардын жеңиши менен аяктады. Эсеп 3-4 Озгур командасы кезектеги 3 байга жетишсе, Акниет бул жолу упай ала алган жок. Төртүнчү турдун экинчи жуптук беттеши Бакай фонд жана Маданият командалары ортосунда болмокчу. Оюн башында эле Бакай фонд командасы чабуулда ойноду. Атаандаштардын катачылыгынан пайдаланган оюнчулар каршы чабуулда мыкты ойноп, эсепти ачып коюшту.
Экинчи голду киргизүүдө Маданияттын чабуулу менен башталып, эсепти ача албаган соң Бакай фонд дароо каршы чабуул уюштуруп, эсепти 2-0 жеткиришти. Экинчи бөлүктө Маданият айыл жаштары оюнду көзөмөлгө алууга аракет кылышты. Бирок чабуулдар ийгиликсиз аяктап жатты. Акыркы мүнөттөрдө гана 1 гол киргизип, эсеп 2-1 менен аяктады. Экинчи жуптук беттеш Бакай фонддун пайдасына чечилип, команда кезектеги 3 ұпайга ийгилик кылышты. Үчүнчү жуптук беттеш спорт комитети жана Алдиер командалары ортосунда болмок. Бирок өзгөндүк Алдиер командасы өз убагында келе албай калганына байланыштуу жеңиш спорт комитетине ыйгарылды. Демек, 4-чү турдун акыркы жуптук беттеши Байтүшүм жана Батыш командалары ортосунда болду. Бул эки команданын беттеши аябай кызыктуу өттү. Анда эмесе жакшылап көңүл буруңуз. Байтүшүм быйылкы сезондо жеңилип көрө элек команда болуп, турнирлик таблицада алдыда келатат. Бул жолку оюн тууралуу айта турган болсок, Байтүшүм адаттагыдай эле беттеш башында чабуулдарды уюштуруп, оюнду толук көзөмөлдөп алышты. Атаандаштын эбин тапкан банкирлер алгачкы голду да жаратып коюшту. Оюну жүрүшүп калган команда чабуулда жакшы ойноп, комбинациялары менен биринчи бөлүктө эле экинчи голду да жаратууга жетишти. Экинчи бөлүктө Батыш командасы да жанданды. Команда кайра-кайра чабуулдарды уюштуруп, Байтүшүмдүн шаштысын алды. Дал ушул айып аянчадан гол киргизген Батыш командасы удаа-удаасы менен чабуул жасап отуруп, эсепти 5-ке жеткирди. Байтүшүм Батыш эсеп 3-5. Бул жолу банкирлер Батыш командасына жеңилип калды. Бул Байтүшүмдүн быйылкы сезондогу алгачкы жеңилүүсү болуп калды. 4-чү турдагы командалардын көрсөткүчтөрүнө көз салалы. Акниет Озгурга 3-4 эсебинде утулуп калган болсо, Бакай фонд Маданиятты 2-1 эсебинде утты. Алдиер командасы келбей калганына байланыштуу жеңиш спорт комитетине ыйгарылды. Байтүшүм 3-5 эсебинде Батышка утулуп калды. 4-чү турдун жыйынтыгы менен турнирлик таблицага көңүл буралы.
Биринчи лига 4-тур оюндарына токтололу. Бул турда Бакай Банк Мир Запчастей командасын 13-0 эсебинде утса, Эрке Кашка Архитектура менен 2-2 эсебинде тең чыкты. Ак Бура Ишкабан менен 4-4 эсепте тең чыгышкан болсо, Дантист Ош муну 6-4 эсебинде жеңип алды. Ошту болсо 5-9 эсебинде Канга жеңилип калган болсо, Эмаком 2-7 эсепте Төлөйкөнгө уттуруп койду. Мына ушундай жыйынтык менен биз бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Спорт менен дос болуңуздар, футбол кызыктарын биз менен бирге көрүңүздөр. Сиздер менен Марат Акынбек уулу болдум. Саламатта туруңуздар.